Достар, ассаламу алейкум. Бүгін мен сіздерге интернеттен ақша табушының бір способын көрсөтөмүн да. Бұл сайттың названиясы Бинариум. Сіздер ссылкадан өтіп регистрация өтсеңіздер болот. Биринчи ссылка видеонун астында же болбосо комментариянын башында болот да. Бул жакта биз платформа киргенден кийин валютный параларды тандайбыз да. Мисалы мынакей валютный пара GCM да, кааласаңыздар башка валютный параны тандасаңыздар болот. Мынакей евро-долларды тандайбыз да, и сразу же 1 минуттук таймфреймди коебуз да. Мынакей астында таймфреймдер болот. 5 секундтук турат, азыр 1 минутта которобуз да. 1 минутта которобуз и дальше биз эмне кылышыбыз керек бул жакта. Бул жактан биз сиздер менен уровеньдерди коюшубуз керекпиз. Бул жакта линейка бар, жана жердеги жанында бизде бул жерде мындай линейка бар да. Горизонтальная линия деп басабыз и экранга басабыз да. Экранга басканда мындай линиялар чыгат. Мындайларды көп коебуз да. Мынакей дагы бирөөнү коебуз бул жакка. Мынакей үстүнкү уровень дагы бир жолу коебуз. Могул жерде дагы бир уровень бар экен. Могул жерде дагы бир уровень бар экен. То есть ушундай уровеньдерди коебуз да. Картинаны караганда, графикти байкаганда биз сиздер менен кайсы жерде көп жолу остановка болгон, кайсы линиядан разворот болгон уровеньдерди коебуз да. Биздики мынакей үстүнкү уровень сопротивления, ортодо бул жакта дагы уровень поддержка бар экен. Бул жактан биз сделка на понижение ачабыз да. И бул жакта биз сиздер менен дагы бир уровень койсок болот экен да. Мынакей могул жер. И как раз ушул жерлерде бизде көп жолу касание, разворот болуптур да. Мынакей экинчи уровеньибизге келип атат, эң үстүнкү уровеньибизге. И бул жакта дагы бир жолу 2 сделка $50 на понижение ачабыз. Сиздер кааласаңыздар $1, $2 ачсаңыздар болот да. Минимальный сделка бул жерде $1 достор. Сделкабызды ачкандан кийин биз сиздер менен башка валютный параларды дагы сделка ачсак болот да. Мисалы бул жакта Новая Зеландия, японская иена же болбосо морики плюсчикти басып туруп, анан кийин валютный параларды тандап алсаңыздар болот да. Давайте Новая Зеландия, японская иенаны тандайбыз и бул жактан дагы биз сиздер менен 1 минуттук таймфреймге коебуз. Жанагы эле ыкма да, жанагы эле рисунканы коебуз бул жакка, горизонтальный линияларды. Бул жакта бизде ушул жерде уровень бар экен. Далее могул жерде уровень бар экен. И эң үстүнкү уровень да. Азыр бизде графигибиз эң үстүнкү уровеньибизде турат. Бизде мынакей ушул уровеньибизге по касание болуп атат да. Бул жактан биз 3 минутка $50 на понижение ачабыз. Бизде азыр бул жерде разворот болушу мүмкүн да, анткени биздин максимумубуздар бул жерде көп турганда эле азайып кетип атат да. То есть максимумубуздар все ниже и ниже болуп атат. Биз сиздер менен мондай картина кылсак болот да. Дальнейшее движенияны биз сиздер менен анализировать этип койсок болот да наперед. Бизде бул жерде ушундай движение болушун күтөбүз да. Пока что күтөбүз да. Мынакей сделкабыз плюска жабылып атат и евро-доллардан дагы биздин сделкаларыбыз плюска жабылып атат. Ушундай стратегияда торговля по уровням деп коет буну. Сиздер дагы ушу торговляңыздарда ушул стратегияны колдонсоңуздар болот. Эгерде сиздер башка стратегия менен торговля кылсаңыздар, возможно сиздерге ушул пример да сиздерге көп нерсе жардам берет. Бесплатный ачык телеграм группабыз бар. Бул жакта сиздер бесплатный сигнал алсаңыздар болот, прогнозторумду да и бул жакта обучениялар дагы бар достор. Бул жакта мен күндүзү саат 3-тө жана кечинде саат 9-да торговля кыламын. Биз менен чогуу торговля кылгыңыздар келсе, мага жазыңыздар, сигнал плюс обучение. Бул жакта дагы биз сигналдар жөнөтүп турабыз да. Өзүмдүн прогнозторумду, өзүбүздүн сделкаларыбызды бул жака жөнөтүп турабыз. Бул ссылканы видеонун астына калтырамын. Ушу телеграм каналыбыздын экинчи ссылкадан өтүп катталсаңыздар болот. Евро-доллардан биздин сделкабыз плюска жабылды. Көрүп турганда эле бизде эң үстүнкү сопротивлениядан бизде разворот болуп кетти да. Биринчи сделкабыз плюс, биздин экинчи сделкабыз Новая Зеландия, японская иенадан дагы сделка плюска жабылып атат. Бизде дагы 30 секунд бар. Евро-долларга кайра которулабыз и бул жактан дагы бир анализ кылабыз да. Мынакей дагы бир уровень чыгып атат бул жерде. Морики уровень. Бул жакта бизде көрүп турганда эле аябай көп жолу касание болгон да. Давайте бир сделка азыр 3 минутка на повышение ачабыз. Бул жакта бизде 1, 2, 3, 4, 5 да. Мынакей ушул уровеньдер да. Астында дагы бир уровеньдер бар. Мынакей ушул уровеньдерди биз линия кылып коюшубуз керекпиз да. Мынакей 3 линия, могул жерде дагы болуптур.
Вот ушул линияларды биз менен коюшубуз керекпиз да. То есть всегда от уровня к уровню график чыгат достор. Если үстүдөн астыга келип атса да, мынакей, то анда бул жерде бизде разворот болуш керек. Если астыдан үстүгө баратса уровеньге да, кайсы бир уровеньге, то ушул жактан бизде разворот болуш керек да. То есть ушундай простой стратегия бардыгыңыздар колдонсоңуздар болот. Новая Зеландия, японская иенадан биздин сделкабыз плюска жабылды. Мынакей биздин акыркы сделкабыз болчу да, и сделкабыз плюска жабылып атат. Историяны да көрсөңүздөр болот. Бул жерде историяга басып, бул жакта бүгүнкү торговлябыздын жыйынтыктарын көрсөңүз болот. Мынакей менде бүгүн 1, 2, 3, 4, 5, 6 сделка плюс болуптур и 3 минус да. Вот. Бул жакта Новая Зеландия, японская иенадан азыр бир сделка на понижение качабыз. 2 минуткө $50 на понижение. Анткени бул жакта бизде именно ушул үстүнкү уровеньден бизде азыр разворот болуп атат да. Мынакей плавный разворот. Ага чейин дагы бизде эң үстүнкү уровеньге касание болуп разворот болгон да. График азыр на понижение кирсе, эң астыңкы уровеньибизге, то бул жактан биз уже на повышение качсак болот. Анткени мурунку ситуацияларда именно ушул уровеньден разворот болуптур да. И евро доллардын жыйынтыгы бул жакта көрсөңүздөр болот. Аябай жакшы сделка плюска жабылып атат да. Бул жакта бизде мындай выстрел болду и бул уверенный плюс деп санай берсек болот да. По итогу бизде 3-чү сделка плюс и Новая Зеландия, японская иенада дагы бизде 4-чү плюс болушу мүмкүн да. Азыр бизде дагы 45 секунд бар, убакыт жетишет деп ойлоймун. Мынакей азыр бизде график кайрадан үстүгө өсүп атат. Биз сиздер менен азыр эң үстүнкү уровеньден дагы бир сделка ачсак болот да. 3 мүнөткө даярдап коебуз. Суммабызды $120 ачабыз. Менин балансым $3282. Сиздер кааласаңыздар $1 ачсаңыздар болот да. Мынакей бизде үстүнкү уровеньибизге касание болуп атат. Бул жакта биз на понижение ачабыз сделкабызды. И биздин евро долларыбыз уверенно плюска жабылды. И биздин Новая Зеландия, японская иенадагы основной сделкабыз бул жакта конечно же минуска жабылды, но бизде допинг бар достор. Биз сиздер менен догон ачтык да, 2 сделка эң үстүнкү уровеньден на понижение. Так, мынакей биздин евро долларыбыз плюска жабылды. Бар австралиец, японская иенадан 1 минуттук таймфреймге коебуз. И бул жакта биз сиздер менен бул жакта дагы уровеньдерди койсок болот да. Мынакей бул жакта аябай көп уровеньдер бар экен. Ушул уровеньдерди биз акырын коюп чыгышыбыз керекпиз да. Внимательно графикти карап, кайсы жерде разворот болгон, кайсы жерлерде график токтогон, ушуларды баардыгын биз коюп чыгышыбыз керекпиз да. И дальше уже сиздерге кичине түшүнүктүү болот деп ойлойм. Мынакей бул жакта бизде азыр графигибиз как раз фиолетовый уровеньибизде турат. И бул жакта азыр бизде разворот болуш керек да. Давайте сделкабызды $50 на повышение ачабыз. Бул жакта 2 мүнөткө бизде эң үстүнкү уровеньден фиолетовый уровеньибизге касание болуп атат да. Мынакей фиолетовый уровень, ушул жактан бизде азыр разворот болуп атат. Бул жакта как раз развороттон биз на повышение ачып атабыз сделкабызды. Давайте дагы бир сделка ачабыз $50. И биздин 4-чү сделкабыз, точнее 5-чү сделкабыз бул жакта уверенный плюска жабылып атат достор. Акыркы 5 секунд. 4, 3, 2, 1. Биздин 4-чү сделкабыз плюс. И биздин дагы бир сделкабыз бар, австралиец, японская иенадан. Биз бул жакта на разворот, на повышение качтык да. Так, кичине күтөбүз, 45 секунд бар. Бул жакта бизде азыр пробитие, ушул уровеньибизди пробитие кылып атат да, но кайрадан эле биздин графигибиз көрүп тургандай деле өсүп атат да. Так, бул австралиец, японская иенадан биз кетебиз, башка валютный параны карайбыз. Валютный пара евро-доллар. Евро-доллардан бул жакта биз сиздер менен жаңы опцион ачабыз да. Жаңы опцион $120 биз 2 сделка ачабыз да. Мынакей бизде желтый линиябызга келип атат да, уже почти келип калды. Бул жакта биз сиздер менен азыр на повышение ачабыз. Австралиец, японская сделка минуска жабылып калды. Так, бизде бул жерде көрүп тургандай эле пробитие болду да. Пробитие болду и график на понижение кетип атат да. Бул жакта уже 50 на 50 болуп калышы мүмкүн, ошон үчүн мен бул жактан кетип калдым да. Евро-доллар мынакей желтый линиябызга келиптир и бул жактан биз 2 мүнөткө 2 сделка ачабыз. 2 сделка $120 на повышение.
Все, сделкабыздын жыйынтыгын күтөбүз. Достор, кайталайм дагы бир жолу, эгерде сиздер обучение алгыңыздар келсе, ушул сферада торговля алгыңыздар келсе, сфера трейдинга, то анда мага жазыңыздар, обучение жана сигналдар деп жазсаңыздар, биздин группабызга кошуласыздар, и ушул группадан сиздер толук информация аласыздар, кандай торговля кылыш керек, кандай ыкмаларды колдонуш керек, кандай стратегияларды, канча сумма менен башташ керек, ушулардын баардыгын мен айтып түшүндүрүп кетем да, и, конечно, сиздер дагы менден бесплатный прогноз алып турасыздар да. Бул бардык информациялар менин Telegram каналымда. Экинчи ссылкадан өтүп катталсаңыздар болот да. Кайталагандай эле бизде 2 жолу торговля болот күндө да. Күндүзү саат 3-тө и жана кечинде саат 9-да. Мынакей достор, биздин 5-чи сделкабыз плюста жабылды. $444 бизге счетубузга келди. Бул YouTube каналымда достор ушундай обучение кылабыз, торговля кылабыз. Эгерде сиздер менин видеолордорумду жакса, лайктан басыңыздар, подписываться басыңыздар жана колокольчиктен басканды унутпаңыздар. Анткени колокольчик сиздерге кийин уведомление келип турат сиздин телефонуңуздарга видео чыкканда, и сиздер ушул видеороликтерден калбай көрүп турасыз. Биз сиздер менен кийинки видеороликте көрүшөбүз. Баарыңыздарга ассаламу алейкум.